Сагынбай Орозбаков эметип атканда баягы биринчи эмнени коюп атат. Кудайдын элчилигин берип атат да Манаскачы. Биз ошол экини илим катары кабыл алышыбыз керек. Кыргыздар биринчи өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Биз азыр өзүбүз башка жерде жүрөбүз. Башка кудайларды кудайлап атабыз. Башка жолдо жүрөбүз да. Биз ошол жолго кайтышыбыз керек. Эң биринчи кыргыз катары. Анан экинчиси ошол экини философия, идеология. Олия деп атпайбы, экинчи Олиянын сүрөтү. Биз өзүнүн жашообузга, философиябызга айландырыш кылабыз, идеология кылабыз. Биздин мыйзамдар ошо Манастагы ыкмалар менен же болбосо өзүнүн салтыбызга туура келген мыйзамдар жазылыш керек да. Биздин азыркы конституция мыйзамдар биздин салтка туура келбейт. Чынын айткандачы. То есть биз ушул иштей турган жумуштарыбыз бар. Анан эң аягына бийликти берип атат. Анан Манаста айтып атат. Негизи бийлик мас кылат адамды. Дөлөт, байлык, бийлик адамды мас кылып кетет да. Манастын 6 энеси ошо бийликке, байлыкка мас болуп арам чыгып атат. Манас тапкан, чогултканын баарын чачып, кыргызды чачыратып атат да. Биз ушуну жанакы берки сире айткан империяларда ошентип тараган, анткени бийликти астыга койгонда биз жанакы эмелерге эметкенде касиетибизге топтоп биз ошо куткармай алган эл болушубуз керек да. Биз ошол элге айландыкпы азыр? Биз ошол элбизби? Биз адамзатка жол көрсөтө алабызбы деген суроо ар бир кыргыз бериш керек да. Биз Манасты окуп алып эле анан бизде бар. Бирок биз экөөбүз кабыл алган менен башка эл кабыл албай турат азыр, чын айтканда туурабы? Алар башка Манасты жомоктоп турат азыр. Ооба, туура айтасыз. Ушул менен иштей турган нерсебиз бар. Анан бул нерсе балким бир күндүк жумуш болор, балким бир кылымдык иш болор, балким 1000 кылымдык иш болор. Потому что Манаста жанакы сроктор жазылып атат, бир мүчөл деп 12 жашка байлап атат. Семете 12 жаштан кийин кайтып келди деп атат да. Биз азыр бир мүчөлгө байланып атат, 12 жашта кам болуп Манас атат. Ошол өзүдө кам болуп, то есть ошол жетиштүү негизи 12 жаш. 12 жашта адам өзгөрүп, жанакы эрезеге жетип, өзүн өзү билгенге жетиштүү. Бирок биз азыр Шашынабай байке канчада билбейм, мен 54-кө чыгып, өзүмдү кыргыз экенин таанып, жанакы ушул идеологияга сиңип тааныдым да. Эгер Семете 12 жашында таанылса, мен буга чейин мен деле орусча окуп, орусча жакшы сүйлөп, мен Ленин атамды деле аталап келдим да буга чейин. Анан азыр аталарым башка экенин түшүнүп атам. Мен башка маданиятта тарбияланыптырмын. Жашоонун эмеси менен. Ошо жагдай ошондой болгон да. Биздин ататек ошондой жолду баскан. Айла жоктан биз ошондой чоңойдук. Анан биз азыр бизде андай түшүнгөн адамдар жок азыр, почти жок койсо. 50-60ка чыккан кишилер азыр башка маданиятта жүрүшөт. Өзүнүн маданиятында эмес да. То есть ушу кыла турган иштерибиз бар. Анан биз Манасыбыз бар, анан кийин деп туруп бизге бийлик эч ким бере койбойт да. Бул бийликти биз өзүбүз кайтарып алышыбыз керек. Кайтара туруш үчүн ушундай жанакы сиз айткандай ынтымактуу иш керек. Бизди мындай айтканда жанакы расмий илимдегилер алар кабыл албайт, алар бизде ссылка сурайт. Бирок ссылканын баары Манастын ичинде бар. Бирок кичине чечмелеш керек. Анткени чечмелеш үчүн касиет берилет. Касиети жок адам чечмелей албайт. Ошол экини өкмөт ошону расмий эмелер кабыл алыш керек да. Алар ошол идеология биз баарыбыз келишишибиз керек да. Бул эртели кеч боло турган нерсе, бирок канча эрте, канча кеч. Биз ошону мас болуп кетпей, өзүбүзгө жанакы жел ойлорду, иллюзияларды алдыга коюп алып чалынбай иш алып барсак, анда иш болот.